Үй бүлөнүн тарыхы качан башталган, үй бүлө кантип жаралган? Негизи үй бүлө куруу бул кимдин планы? Эмне себептен аял эркек болуп үй бүлө куруп, бала чакалуу болуп, өзүнчө мамлекет болуп калышкан? Буну ким ойлоп тапкан? Келиңиз бүгүнкү подкастта дал ушул жөнүндө сөз кылабыз. Кутман күн, кутман таң, биздин кадырлуу замандаштар, сүйүктүү достор, биздин катталуучуларыбыз, баарыңыздар менен чогуу кайрадан YouTube каналында үй бүлөнүн таралышы, жаралышы, тарыхы жөнүндө кыскача подкастты баштадык. Негизи үй бүлө кызык, биз үчүн бул мындай көнүм иш болуп калганда, ата-энеси бар, алардан бала жаралат, баласы чоңоюп өзүнүн үй бүлөсүн курат, анын балдары төрөлөт депчи. А бирок мунун замысыл деп коет го, эң башында негизги ой кайдан келип чыккан? Эгерде баягы диний чөйрөсүндө маалыматтары бар адамдар болсо дароо билет, бул Эдем багы жөнүндө сөз болорунчу. Ошол учурда биздин ата бабалар жашаган Эдем багын, алар үчүн Кудай өзү даярдаган Эдем деген бак жөнүндө уксаңыз керек. Ага адамга керектүүнүн баардыгы жайгашкан ошол Эдем багында. Анан Кудай адамды биздин түрүбүзгө окшотуп, биздин сапатыбызга окшотуп жараталы деген дагы өзүнүн акыркы жана эң жакшы жаратылышына ыраазы болуп, ушул жеткилең дүйнөдө жеткилең да жашоочу болуусун каалаган. Бирок жараткан адамдын жалгыз жашоосун каалаган эмес. Жараткан Кудай мындай деген да: адамга жалгыз жашоо жакшы эмес, ага ылайык жардамчысын жараталы деп туруп, Кудай өзү адамга өзүнө жарашыктуу, өзүнө дос боло ала турган, анын сүйүүсүнө жооп берип, оюн тең бөлүшө ала турган өмүрлөш жарын берген. Обо адамдын кабыргасынан алынып жасалган. Бул анын үстүнөн бийлик кылуусуна жана үй бүлөдө башчы болуусуна же андан төмөн болуп баш ийип турушу үчүн эмес, бирок аны менен бирдей даражада болуп, ал аны сүйүп жана коргочолоп туруш үчүн жаралган. Ошентип Кудай адам атанын жанында обо энени жараткан. Болочокто эркектин бир бөлүгү болуп, сөөктөн сөөк, денеден дене, бири-бирине болгон тыкыз байланышы алардын жумшак карым катнашын өөрчүтүп, ал анын экинчи мени болгон. Андыктан адам өз атасын, өз энесин калтырып, аялы менен кошулат, экөө бир дене болот деп жазылган ыйык жазууда. Алгачкы үйлөнүү жөнүндө сөз кылалычы. Кудай биринчи үйлөнүүнү алкыштады. Ошондуктан бул үлпөттүн баштоочусу ааламды жараткандын өзү, Кудай. Үйлөнүү Кудайдын адамга берген алгачкы белеги жана адамга күнөөгө баткандан кийин бейиш багынан ушуну гана алып чыгууга мүмкүнчүлүк берген. Адам өзүнүн жүрөгү эмнени каалап жатканын билсе, ошонун баардыгы менен курчалган Эдем багында. Анын ар бир каалоосу аткарылган. Укмуштууда Эдемде күнөө да, жамандыктын көрүнүшү да болгон эмес. Кудайдын периштелери ыйык жубайлар менен ачык жана жумшак сүйлөшүп турушкан. Жаратуучунун эң укмуштуудай жаратуусу бул адам болгон. Адам бакчаны карап туруш керек болчу, адам ата. Эгерде адамдын бактысы ишсиз боло турган болсо, анда ал өзүнүн күнөөсүз ыйык сапатында эч кандай жумуш менен байланышта болмок эмес. Бирок адамды жумуш бактылуу кыла аларын жараткан Кудай билген. Биринчи орунда Кудай. Адам жана обонун Кудай менен сүйлөшүп жүргөн учурунда кайгыдан кабары да жок болчу, достор. Алар аны өзүнүн мээримдүү атасындай билчү. Алардын эрки Кудайдын эркине баардык жагынан шайкеш болуп турчу. Кудайдын мүнөзү адамдын мүнөзүндө чагылдырылып турчу. Караңызчы, эң башында Кудайдын даңкы ар кандай жаратылышта көргөзүлгөн. Ким Кудайды өз үй бүлөсүндө биринчи орунга коюп, өз балдарын аны сүйүүгө үйрөтсө, Кудайдын, периштелердин жана адамдардын алдында даңташсат. Дүйнөгө жакшы уюштурулган, тартиптүү үй бүлөнү көргөзө алышат. Мында үй бүлөдө ыйса бөлөк бүтүн болбойт. Эң жогорку башкаруучусу Кудай өзү болгон. Балдарын ыйык жазууларды, өзүнүн жаратуучусун сыйлоого үйрөткөн үйдө периштелер ар дайым кубанып турушат. Караңызчы. Адамдарды бактылуу кыла ала турган бир гана ыйсанын алар менен болушсу. Өмүр сууну, ыйса асмандагы түбөлүктүү өмүр суусуна айланта алат. Ошондо үй бейишке окшоп, үй бүлө суктанаарлык асман үй бүлөсүнүн сүрөттөлүшүн көрсөтөт.
Достор, чындыгында карап өтсөң, карап турсаң, демек үй бүлөнүн автору Кудай деп айта алабыз. Анткени Кудай жаратуучу адам атаны жараткан. Анан ал жалгызсырап, баары эле түгөй менен ээрчип жүрөт. Ал жалгыз экенин көргөндө Кудай буга өзүнө окшош жардамчы жаратайын деп аялды, обонени жараткан. Алар үй бүлө болгон, биринчи үйлөнүү тою мына ошолор болгон. Анан алардан жер жүзүндө жашап жаткан адам ата менен обоненин тукуму таркаган. Демек, үй бүлөнүн негизги планы бул Кудайдын планы. Силердин үйлөнүүңөр сүйүү жана гүлдестеге толду беле? Ойлонуп көрсөңүз. Бул суроо жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Мен бир канча суроолорду жаңыртайын, ошону ойлонуп көрсөңүз. Сиздин жубайыңыз эң жакын досуңуз болобу, эң жакын? Сиздердин сүйлөшкөнүңөрдө тоскоолдуктар барбы? Балким, качан менин жубайым өзүнүн сезимдери тууралуу сүйлөп атканда мен жубайымдын көздөрүнө тике карап кунт коюп уганбы? Жубайымдын айткандарына чын ыкластан маани беремби, же жолдошумдун? Мен өзүмдүн берген сунуштарымда түшүнүмдүүлүктү, келишимдүүлүктү көргөзө аламбы? Мен жакшы угуучумунбу? Мына булар жөнүндө ойлонуп көрүңүзчү. Ошондо силердин ортодо канчалык жакын мамиле бар экенин билесиздер. Өзүңөрдүн жубайыңыздарга же жолдошуңуздарга жетишерлик көңүл бөлө аласыздарбы? Сиз өзүңүздүн түбөлүк жарыңызды, жакшы көрөрүңүздү бардыгы билишеби? Өзүңүздүн жубайыңызды бат-бат кучактап өөп турасызбы? Сиздин жубайыңыз сиздин көргөзгөн сезимдериңизден кайсы түрүн жакшы көрөрүн билесизби? Сиздердин жыныс катнашыңар канагаттандырарлыкпы? Алдыда боло турган жыныстык байланышты ойлонгондо сизде кандай жандандыруулар болот? Сиз өзүңүздү жыныстык байланышта эркин сезесизби? Сүйүү ыргактарын даярдоодо, суктанарлык жасалгаларды баштоодо сиз кандай аракеттенесиз? Бул дагы үй бүлөдө маанилүү суроо. Силердин өз көз карашыңар балдарды тарбиялоо менен келишеби? Балдарга колдонгон тартип чараларыңыз менен келишесизби? Балдарды тарбиялоодо экөөңүздөр тең жоопкерчиликтүү экениңиздерди билесиңерби? Сиз өзүңүздүн кыйкырык өкүрүктөрүңүздөрдү токтотуп, өз үнүңүздүн деңгээлин текшере аласызбы? Балдардын көзүнчө талаш тартыштарды болтурбоого аракеттенесизби? Үй бүлө менен сүйлөшүүгө бир аптада бир нече же бир канча күн бөлүштүрөсүзбү? Үй бүлөңүз үчүн атайын убакыт бөлөсүзбү? Мына бул жөнүндө дагы ойлонуп көргөн жакшы. Чындыгында эгердечи элестетиңиз, үй бүлөнүн жаралышы Кудайдын планы болсо, жана ал үй бүлөдө биз бактысыз болуп жатсак, анда мындайча айтканда баягы тырмакчада косяк бизден, Демек биз туура эмес мотив менен үй бүлө куруп атабыз. Демек биз туура эмес каалоо менен үй бүлө куруп жатабыз. Демек бизде жетишерлик туура мотивация жок. Же өз кызыкчылыгыбызда башка адамды колдонгубуз келет. Мына бул жөнүндө дагы терең ойлонуп көргөн жакшы. Достор, сиз кандай дейсиз? Сиздин жеке пикириңиз, жеке оюңуз кандай? Бул тууралуу дагы оюңузду жазыңыз, биз менен бөлүшүңүз, анткени сиздин пикириңиз биз үчүн өтө маанилүү. Өз үй бүлөңүздө бактылуусузбу? Сиз ушундай үй бүлө жөнүндө кыялдандыңыз беле? Эгерде оңдосоңуз, анда эмнени оңдойт элеңиз? Көбүнчө ошол үй бүлө маселесинде аялдар эркектер аялдардын психологиясын, ой жүгүртүсүн билбегендиктен көп кыйынчылыктар келип чыгат. Демек, үй бүлө күтүү бул искусство. Бул өзүнчө билим алууга, тажрыйба топтоого салыштырылса болот да. Биз экинчи адамды көбүрөөк тааныганга болушунча аракет жумшашыбыз керек. Жана ага жагымдуу, ага жайлуу, комфортно, ал өсө турган, ал кубана турган жайды түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Оюңуздарды жазыңыздар, биз күтөбүз. Жана мен сиздер менен коштошом. +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы сурооңузду жазыңыз. Эгер үй бүлөдө кандайдыр бир кыйынчылык болуп жатса, аны жазыңыз. Биз жардам берүүгө даярбыз. Жана ошону менен чогуу эле достор, Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Ал жакта дагы биз сиздерди күтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ар бир үй бүлө мүчөсү бактылуу болуш керек. Анткени биз бул жер жүзүндө бактылуубуз. Жер жүзүндө жаралган соң биз өзгөчө адамдарбыз. Жана биздин жашообузда жаратуучунун планы бар. Бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.